Кытайдын Гуанчжоу шаарында 67 жылдын ичинде биринчи жолу кар жаады. Шаардын жашоочулары кургакчыл жана жылуу климатка көнүп калганбы, абанын температурасы 0 градуска түшсө, аномалдуу аяз деп дүрбөлөңгө салышууда. Пекинде болсо 30 жылда биринчи жолу температура -30 градуска түштү. Мындай суукка көнбөгөндүктөн ооруканага кайрылгандардын саны көбөйүүдө. Ошондуктан Кытайда кызыл эң жогорку деңгээлдеги кооптуулук жарыяланды. Эскерте кетели, мындай суук аба ырайы Кытайдын түштүгүндө Индия аркылуу багыт алды. Ал эми Атлантика океаны АКШнын батыш жээгине өтө көп өлчөмдөгү кар жана катуу бороон алып келди. Мындай климат Американын 11 штатын курчап алды. Азыр Нью-Йоркто унаалардын жүрүүсү азайып, темир жол кыймылдары таптакыр эле токтотулду. Аз келгенсип боло турган мааракелер токтотулуп, керек болсо өлкө башчысы Обаманын иш планы да өзгөрүп, ал азыр жылуу аймактардын бири Майамиде эс алууда. Эми Атлантика циклону Борбор Азия өлкөлөрүнө кандай жаңылыктарды даярдап турат? Мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Бул циклон Европа өлкөлөрү аркылуу жүрүп отуруп, Орусияга жетип, андан ары түндүккө карай кетүүсү керек эле. Бирок шамалдын багыты кескин өзгөрүп, Борбор Азияга багыт алды. Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында асман ачык болгону менен абанын температурасы төмөн бойдон сакталууда. Кыргызстандын түндүгү менен чектешкен Казакстандын Борбор калаасы Астанада күн ачык бойдон калууда. Алматы шаарында күн ачылганы менен жаан кез-кези менен сөйлөп жаап турат. Кыргызстандын түштүк-чыгыш тарабы менен чектешкен Өзбекстанды алдыда жаан-чачындуу аба ырайы күтөт. Эртең Фергана өрөөнүндө, Ташкент шаарында, Нукус өрөөнүндө да жаан жаайт. Так ушундай климат Түркмөнстанда да күтүлөт. Дашогус өрөөнүндө күн ачылып турат, кечинде жаан жаашы ыктымал. Жаан Ашхабад шаарында катуу жаашы күтүлөт. Кыргызстандын түштүгү менен чектешкен Тажикстанда аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Эртең Душанбе, Ходжент шаарларында күн жылуу болуп, жаан жаайт. Ал эми Хорок өрөөнүндө абанын температурасы төмөн болгондуктан кар жаашы күтүлөт. Кыргызстанда эртең түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы өзгөрүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.